Бүгінгі күнде мен жашым 70-ке жақындап қалды. Мен о больницада көп жыл іштедім. Бүгінгі күнде дегеле мемлекетімізде болып отқан өзгерістер көріп адам жүрегін сүйнетті. Мен Сузаға Ортазы деген айылдан 40 жыл қаттап іштедім. 40 жылда өзгерген жол оңолды. Үміттеле жоқ әлі. Мына ақырқы 2 жылда қандай жақсы нәрселер болды. Аллаға шүкір біз ушуларды көрдік балам. Алла шуны көргөзөт. Бүгүнкү болуп аткан мына больницада курулуштар эми Жалал шаарына кирчи. Жалал ташталып калган, каралбай калган шаар эле. Карачы өзгөргөн да. Анан президентибизге кантип ыраазы болбойсуң. Азыр аксакалдар сүйлөсө кошомат деди. Туура эмес. Болуп аткан, бүтүп аткан иштерди айтсаң, аксакалдын сөзү болот, түшүнгөндөргө. Туурабы? Кандай нерселер болот деди бүгүнкү күн. Ушуну көрбөсө көрүп алабыз. Бу Аллага жакпай турган нерсе. Алла Таала айтат, өкүм берген. Ошо падышаңарга баш ийгиле дейт. Баш ийген сен ошо дейт. Эмне жетпейт бизге? Тынччылык барбы эң негизги? Тынччылыктан келе ден соолук, Кудайга ден соолук берсин Кудай. Анан кийин ушундай сонун нерселер болот. Жолдор дейт, ооруканалар дейт. Дегеле ташталып калган тармактар өнүгүп атат, Дегеле мен пенсионерда пенсияң көтөрүлүп атса, айлыгың көтөрүлүп атса, ким мунунан кийин жамандайт? Эми дегеле мамлекетте болуп аткан иштерди карачы, карыздан кутулуп атат, өнүгүп атат, өсүп атат. Дегеле военный жакты таптакыр карабай койгон, Бүгүнкү күндө көзүн сүйнөт, айланайын. Биз дагы военный жактан даярданыш керек экен да, таптакыр таштап койдук эле. Кандай нерселер болуп кетти? Бүгүнкү күндө текинерди алып атканын көрүп, мамлекет күчтүү мамлекет болуш керек. Туура, өзүң спортсмен болсоң, тренирование болсоң, анча-мынчасынан коркпойсуң да. Мамлекет ошондой мамлекетке айланып атат, азыр Кудайга шүгүр. Карыз жок мамлекетке кадам таштап атат. Эми адамдарга элге эч ким жакпайт. Адамга жакпайт да. Адам биринчи өзүнүн бирөөнүн башынан көрөт, бирөөнүн бир жетишпеген жагын кыйын көрөт да, өзүнүкүн көрбөйт да. Ошон үчүн азыркы бийликке, президентибизге, Камчыга Кыдыр Саевичке да Кудайга шүгүр, ушуларга Алла Таала өмүр берсин, өмүрлөрүн узун кылсын. Кудайым баштаган иштерин аягына жеткирип, келечекте мамлекетибиз өнүккөн, өскөн. Мына бул коргоо жагынан дагы, военный жактан өнүп өскөн, границалары бекем, кошулардын алдында тең ата болуп сүйлөшө ала турган. Туурабы? Ушундай болуп атат азыр биздикилер. Ким жамандайт муну? Таптакыр каралбаган тармактар өнүгүп атат. Буга биз шүгүр эле дейли да. Эл дагы шүгүр деп, ар бир нерсеге шүгүр десек биз ийгилек. Дин кандай өсүп атат, карап турчу балам. Дин мана больницалардын ичине мечит курулат да ким айтты эле? Мана Кудайга шүгүр дейли. Ошон үчүн мен Алла ыраазы болсун. Биздин жетекчилерибизге Алла ыраазы болсун. Ушу баштаган иштери аягына чыгышсын. Карыздарыбыздан кутулайлы. Карыз жок мамлекетке айланайлы. Бийлик күчтөнсүн, бийликти күчтүү кылыш керек. Көрүнгөнүн оозуна келгенде оттой бербеш керек, бийликтен күчтүү болуш керек. Бийлик күчтүү болсо кандай болот, туурабы? Сене дагы бир күчтүүрөөгүбүз да сыйлайбыз, кой, унчукпай отурабыз, ошондой болуш керек да. Мамлекетибиз мындан кийин дагы бир өнүгүп өсүп кеткен, Пенсияларыбыз жылдан жылга көтөрүлө берсин. Жакында сөз болуп атат уже. Жаңы жылдан көтөрөбүз деген сөз бар. Бул жөндөн чыкпайт да. Мамлекет акыбалына карап туруп, айтып койгондор чоңдорубуз, туурабы? Муну элдин кулагы тараз эле бул. Айлыктар көтөрүлүп атат, Кудайга шүгүр. Элдин турмушу оңолуп атат. Эң негизгиси биз өзүбүз оңолушубуз керек да. Мамлекет оңоло берсе, биз өзүбүз оңолбосок, мына жердеги жаман күмөн ойлорду алып салбасак, ыйманыбыз оңолбосочу, анда мамлекеттин оңолгонуна пайда жок. Элибизге хидаят берсин Кудайымчы.